Разрешите от имени нашего съезда, от имени всех коммунистов нашей организации заверить Центральный комитет нашей партии, нашего любимого вождя и учителя великого Сталина, что большевики Киргизии еще теснее сплотят свои ряды вокруг Центрального комитета ВКПБ, вокруг товарища Сталина и поведут трудящихся Киргизстана под непобедимым знаменем Ленина-Сталина к торжеству коммунизма в нашей стране. Бүгін 1961 жылдың 10 май күні. Кече Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин кезексиз чакырылган 6-чы пленуму Исхак Разакович Разаковду биринчи катчылыктан бошоткон. Эртең Совет мамлекетинин борбордук жана республикалык маалымат каражаттары Разаковдун башка кызматка өткөндүгүнө байланыштуу ээлеген кызматынан бошотулду деп билдирүү таратат. Бирок чыныгы чындыкты эч бурмалабай Американын, Англиянын басма сөзү гана басып чыгат. Анда Хрущев Орта Азиядагы ленинчил, сталинчил акыркы кадрда кызматтан алды деп жазышат. Мындан 2 саат мурун ал борбордук комитеттин өзү чогуу иштеген аппараты менен оштошкон. Себеби ага саналуу күндөрдүн ичинде Фрунзеден ата мекенинен чыгып кетүү талабы да коюлган эле. Ата, siz ушул жерде төрөлгөнсүзбү? Ооба балам. Ушул жерде ата бабаларыбыз да ушул жерде төрөлгөн. Апамчы? Апаң да ушул жерде төрөлгөн балам. Шахтада иштеген Орус Васячы кайсы жерде төрөлгөн? Ал Орус Вася эмес. Анын аты Вася эле. Улуту Орус. Айтпа балам. Капа болуп калат. Деги улутуң ким? Айтчы. Менин улутум Кыргыз. Мына бул жерлерде, тетиги тоолорда Кыргыздын тоолору. Туурабы ата? Туура. Айланып кетейин акылыңдан. Бизде каласыңбы? Кал. Бизде сенде балдар бар. Жакшы окуйсуң, жакшынакай адам болосуң. Атың ким? Исак. Фамилия как? Атаңдын аты ким? Разак. Сколько лет? Канча жаштасың? 8. Кыргызсыңбы? Таджиксыңбы? Кыргыз. Кыргызсың? Biz sizge ишенамыз. Siz halk için hizmet kılgan fidai rahbarlardan birisiz. Usmon Yusupovich. Yok. Siz ne? Iskak Razakovich. Kırgızstanda, ana vatanınızda, ulug' ishlar kutmoqda. Men bunu sezip turibman. Mayli endi, bora qoling. Poyezddan kechikib qolmang. Кагылайын тууган жер. Бармактайман жетим калып, башка эл бөтөн жерде жүрүп, акыры энемди тапкандай өзүңө келдим эле.
Kolumdan gelişince işledim. Senden ayanar mende can çoğul. Bahar oyduğuday bolboy kalsa geçir beni. Men seni kayra görüm. Görsem kaçan görüm. Разаков кызматтан бошотулган үчүн кайгырган жок. Ал үзөңгүлөш жолдошторунун, өзүнүн шакирттеринин, насиптеш болгон тизгиндештеринин пендечилигине кайгырды. Туулган жеринин жытына зар болуп келип, 16 жыл адал эмгек кылса да, өз мекенинде калып иштөөсүнө рухсат берилбегенине кайгырды. Биз бул фильмде Сталиндин кадр аталган Исхак Разаковдун Кыргызстан үчүн жасаган адал иштеринин айрымдарын гана айтып бермекчибиз. Эмне кылып атасыңар? Ассаламу алейкум ажаба. Алейкум ассалам. Сиз байкабай турасызбы? Биз шаар куруп жатабыз. Мына бул коргону, бул дарбазасы, бул көпүрөсү, булар көчөлөрү, бул үйлөрү, бул шаардын базары, булар дүкөндөрү, бул мечит, жанындагы турган медресе, бул шаар башчысынын чоң үйү, жанындагы атканасы, бул жерде шаарды коргой турган сакчылар турушат. Атың ким? Кимдин баласысың? Атым Исак, шахтада иштеген Разактын баласымын. Бул Ислам, бул Жалил, бул Умар. Бул эмне чөптөр? Шаардын дарактарыбы? Туура айтасыз чоң аба, бул шаардын бактарактары. Ал эми бул шаардан өткөн чоң дарыя. Чуп. Ойнай бергиле балдар. Биз көрбөй калдык го. Бул бала буйруса бир адам болот го. Астафиралла, астафиралла. Бир сайдан чыкпаган бала бирөөлөрдүн айтканын элестетип, шаарды биз көргөндөн дагы артык кылып айтып берип жатпайбы? Айтып берди. Кудайым назарын салганы чын болсун. Бул Разактын баласына. Кана, оми. Бак карасын, кыдыр дарысын. Элим, жерим деген эр азамат жигиттерден болуп өссүн. Исак балам, омин, Аллаху акбар. Ажаба бул баланын колдоочусу бүркүт болуп жүрбөсүн? Болушу мүмкүн, болушу мүмкүн. Бул биздин шаарыбыздын сааты. Чык деп жүрүп турат. Саатта кайчыга коебуз? Саат деген шаардын так ортосунда турат деп укпадыкпы? Исхак Разакович,
Вы сами верите, что справитесь с этой должностью? Я, Иосиф Виссарионович, если сказать честно, не знаю. Жизненного опыта еще мало. Мне всего лишь 35 лет. Садитесь. Наоборот, я бы сказал, что жизненного опыта у вас достаточно. Я подробно ознакомился с вашими документами. Вы экономист, работали в Госплане Республики, руководили областным госпланом, после чего возглавили Госплан Республики, были министром просвещения и заместителем председателя Совнаркома Республики, затем секретарем Центрального комитета Компартии Узбекистана по идеологии. Да, товарищ Сталин. Да. Усман Юсупович испытывал вас на всех ступенях настоящего руководителя. Хотя вы киргиз, но в Киргизии не жили, правда ведь? Да, товарищ Сталин. Я родился в Киргизии, в нынешнем Лейликском районе, в селе Курусон. Когда я остался без родителей, мне было 8 лет. Вырос я в детдоме. Сначала учился в Таджикистане, потом в Узбекистане. Наслышан об этом. Скажите, как народ? Как жизнь народа? Сейчас, товарищ Сталин, народ как никогда воспрянул духом. Народ ликует от великой победы. Возвращение с фронта каждого солдата – настоящий праздник для каждого села. Ведь у нас у мусульман обычно празднуют осенью. Сейчас нет дома, который не ликует от радости и счастья. Узбекский народ трудолюбивый. Их труд в годы военного лихолетия не хуже военного подвига. Как вы сами знаете, заводы и фабрики работали только на войну, а в селах техника почти отсутствовала. Несмотря на это, Большой Ферганский канал мы строили кетменем, лопатой. Если народ сообща как один будет трудиться, то он свернет Егора. Я своими глазами видел это, товарищ Сталин. Садитесь. Я уверен, что вы справитесь с должностью председателя Совнаркома Киргизии. Самое главное, вы хорошо знаете, какие требования были поставлены на призыв Центрального комитета. Кадры решают все. Вокруг себя побольше соберите хороших кадров, как вы сами. Работайте инициативно. По мнению Политбюро, это аванс, оказываемый вам. Пока поработайте. А потом, по истечении определенного времени, мы еще вернемся к этому вопросу. Товарищ Сталин, я постараюсь оправдать ваше доверие. Буду служить советскому народу. Тургай Кубатовичті болса, жүзім председателінде көрсетші. Анды іштеген, Олдығазы Тоқыбаевты Талас обкомының секретарлығына жөнетіп атса. Осындай қаңшығар бар. Екінші қабатты оң тарап чоғылыстар бар. Рахмат. Саламатсың. Бұға шейін Өзбекстанда Коммунистік партия 300 секретар ол іштеген. Борбордуу комитет менен макулдаштык. Мына жакынкы күндөрү сиздер иштеген облустарга барып, ар бир райондордо болобуз. Ал жердеги колхоз, совхоз, МТСтердин иштери менен таанышабыз. Мен жана жогоруда пленумда да айттым. Эң негизгиси биз ынтымакта, темирдей тартип менен иш алып барсак, бардык кыйынчылыктарды жеңебиз. Бекеринен эл арасында ырыс алды ынтымак деп айтылган. Коом таза болот деп сөзүн бүтүрдү. Кыргызча сүйлөдүбү? Орус тилдүү көрүнөт. Бирок башында ортоклар деген сөз менен баштады. Ушу күнгө чейин Өзбекстанда иштеген. Иштегенде да чоң кызматтарда. Эне тилин унутуп калды го. Жетекчилер бул жерде жашап чоңойдук. Сөз байлыгыбызды арттыралы деп мына мындай китептерди окуп турабыз. Туура айтамбы? Туура айтасыз.
Эгер эне тилинде сүйлөбөсө, бул кызматта көпкө турбайт го. Туура айтасыз. Мен да ошондой ойлойм. Тумандай аккуу канат каккансый, жердин үстү көтөрө албай кайгыны, көз алдымда төөгө чиркеп тарткансый. Жаштык күндөр таттуу эле сүтүндөй, булут минип зуу-зуу кылып жаткансый. Исхак Разакович, алдагырды сиз эмес биз да жаттап бүттүк го. Ошондойбу, жолдош капитан. Айтмакчы, эртең мененки тамактануунун акчасын төлөдүңүз беле? Жок. Жана ким? Александр Михайловичтин жардамчысы төлөп турбогойду. Жолдош капитан, ушундай токтотосуз. Не знаю. Сейчас спрошу. Эмне болду, Исхак Разакович? Акчаны төлөбөй койгонуңуз туура эмес болуптур. Биз өкмөттүн башында турган кишилербиз. Өкмөт менен партия бизге чоң ишеним көрсөтүп, ушундай кызматка койгон соң, биз катарда коммунисттен баштап жетекчи коммунисттерге үлгү болушубуз керек. Мен сизге толук кошулам. Бир гана иште эмес, керек болсо тамак жегенде да. Канча саат жол жүрдүк? 2 саатта жүрдүк го. Кандай дейсиз? Кайра барып төлөп келсекпи? Бирөөдөн бери жиберсекчи? Жок. Караколго барабыз. Соңосун. 12 сом 60 тыйын. Буларды кошкондо 16 сом болот. Түшүнүктүү. Мына 10, 3, 16. Мына 16 рубль сөзсүз Александр Михайловичке берилсин деп Исхак Разакович айтты. Рахмат эже, саламатта калыңыздар. Жакшы барыңыз. Чыныгы жетекчи большевик кол астындагыларды ал катардагы жумушчу болобу, же жөнөкөй дыйкан болобу, окутуп үйрөтпөстөн, керек болсо алардан үйрөнө турган адам болууга тийиш. Сталиндин бул айткандарын ал азыр да эстеп баратты. Кадрлар баарын чечет. Республикабыздын эл чарбасынын өнүгүп өсүүсү таза иштеген жетекчи кадрларга байланыштуу. Мүмкүн болушунча андай кадрларды жергиликтүү элдин арасынан окутуп, тарбиялап алышыбыз керек. Алар өз мекени үчүн чын дилден күйүп иштейт. Товарищ бригадир, какая-то машина едет. Да? Где? Это Разаков, министрлер советінің председателі. Разаков? Дегенбайке! 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 Разаков, давай! Негізінен жұмысшылар биринчи, экинчи, үчүнчү участкада иштеп жатышат. Техниканын баары ошол жакта. Исхак Разакович, биздин бригада кечээ трактор сүрүп кеткен жолду тегиздеп жатат. Эмне кемчиликтер бар? Айтыңыздар тартынбай. Тамагаш маселеси кандай болуп жатат? Исхак Разакович, бизге келген нандар жакшы бышпаган нандар, ичи чийки болуп жатат. Барбы наныңыздар бул жерде? Бар.
Алып келиңиздер көрөлү. Чын эле чийик экен. Ооба чийки. Нан маселесин, тамак аш маселесин чечебиз. Мен өзүм көзөмөлгө аламын. Сиздер деген Кыргыз ССРинде биринчи жолу курулуп жаткан суу сактагыч курулушунун жумушчулары болосуздар. Бул жерге дагы көптөгөн жумушчулар келет. Дагы көптөгөн тракторлор, автомобилдер келип иштешет. Бул суу сактагыч бүткөрүлсө, дагы чоң чүй каналы бүткөрүлсө, кошумча 70 000 гектардан ашуун жерди өздөштүргөн болобуз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мектепте окуйсузбу? Кайсы айылдан болосуз? Орто Токойдон. Арадан көп өтпөй, Орто Токой суу сактагычынын курулушуна кошумча техникалар менен жумушчулар тартылат. Жумушчулардын тамак ашына көңүл бөлүнүп, дүкөндөргө, ашканаларга бышкан нандын келүүсү көзөмөлгө алынат. Мындай мамиле бир гана Орто Токойдогу курулушта эмес, эл чарбасынын бардык тармактарына бирдей каралат. Мына жаңы 4-5 жылдыкта Айыл чарба институту СССРдин пакта кагаз өндүрүшүнүн тарыхы жөнүндө илимий изилдөөлөрдү жүргүзөт экен. Бул албетте жакшы тема деңизчи. Бирок ошол эле учурда актуалдуулугу өтө жогору болгон Орто Токой суу сактагычы Чоң Чүй каналынын бүткөрүлүшү биздин экономикага тийгизген таасири жөнүндө илимий иштерди жүргүзсө жакшы болмок. Ал эми Кыргыз педагогикалык институту 1940-жылдардагы Кубандагы археологиялык изилдөөлөр жөнүндөгү темада илимий иштерди жүргүзөт экен. Эмне Кыргыз ССРинде изилдей турган жерлер жокпу? Мени түшүнүп атасыз да, Төрө Кулатович. Жергиликтүү элдин арасынан илимпоздор жок кесе. Ошондуктан башка жактан келгендер өздөрү билген гана темаларды көтөрүүдө. Алар үчүн биздин республиканын келечеги кызыктырбагандай. Мына Илимдер академиясынын филиалы Тарых адабият тел институту 3 томдон турган Кыргыз адабиятынын тарыхы жөнүндө чоң эмгек жазышат экен. Бул албетте колго алаарлык аракеттер деңизчи. Бир нерсени эсепке албаганда. Учурда республикабызда мектептерде 8-9 класстын кыргыз адабияты жок болуп жатат. Биздин илимий кызматкерлер биринчи кезекте мына ушул турмушка керектүү эмгекти жасашпайбы? Төрө Кулатович, мен буларды сизге айтып жатканымдын себеби бул мекемешканалардын жетекчилерин күнөөлүү дегенден алысмын. Болгону биз мамлекеттин башында турган жетекчилер бул маселелерди терең изилдеп, анан бийликтин жогорку бутагында туура чечим чыгарып, аларга өз убагында туура багыттагы тапшырма берүү менен көзөмөлдөө жагын айткым келип жатат. Исхак Разакович, кымындай сырымды айтайынбы? Сиз кыргыз тилинде жакшы сүйлөп калдыңыз. Мен буга чейин башкалардан угуп келдим эле. Азыр өзүм байкап, сизге чоң ишеним артып турам. Төрө Кулатович, рахмат. Ашыкча мактабаңыз. Менин билгенимден дагы эле билбегеним көп. 1948-жылы Быстровкадан балыкчыга темир жолу бүткөрүлүп, алгач боомду аралап Ысык көлдүн батыш жээгине Фрунзеден эл чарбасына керектелүүчү товарлар менен поезд келди. Балыкчыда биринчи поездин келишин эл чыдамсыздык менен күтүп турган. Салтанаттуу митингде Разаков: "Бүгүн биз жаңы Кант балыкчы темир жолунда жумушчу сапарды ачып жатабыз. Эми Ысык көл жана Тянь-Шань облустары болот жол аркылуу Советтер Союзунун бардык областтары жана республикалары менен байланыша алат" деди. Республика тарыхында дагы жетишкендиктердин бири катары Фрунзе шаарына биринчи троллейбустук линия тартылып, анын ишке киргизилиши Ала Тоо кинотеатрынын жанында чоң салтанат менен белгиленди. Ал жерде Кыргызстандын борбору күндөн күнгө жакшырып баратканы, кеңири көчөлөр салынып, мекеме ишканалардын жаңы корпустары, кабаттуу үйлөр, кварталдар көбөйүп баратканы айтылды. Манас эпосунун 1100 жылдыгын белгилөө демилгеси да мына ошол учурга туш келет. Бирок кемеңгер жетекчинин мекенчил идеяларын улутчулдукка бурмалагандар да арабызда болгон. Кийин көсөм, мен кыргызды бир эле экен деп жүрсөм, 2-3 болуп кеткен турбайбы деп өкүнгөн жери бар.
шашылыш кел дедіңіз. Біз жазған хат Сталинге жеткен ұқсайды. Разақовты Москваға шақыртып тұр. Сіз аны қайдан білдіңіз? Бүгін Борбордық комитеттің чоғылышында болған жоқ. Ертең менен ерте Москваға ұшып кеткен айтышты. Андан башқасы қырғызға күйбегендай. Қырғызым деп эле қалды эле. Мына эми улутчуду аталып, андан ары Мана сепосуңар улутуңардын кызыкчылыгын гана көздөйт турбайбы? Сиз болсо аны кайра көтөрөсүз. Бул чыгарманы терең билгендерден бизге каттар келип жатат. Алардын ою башкача деген ойду Разаковго айтса эле иштин бүткөнү. Скажите, Исхак Разакович, некоторые люди высказывают мнение, что эпос Манас – произведение националистическое, в котором отражаются интересы исключительно киргизского народа. Каково ваше мнение на этот счет? Как вам сказать, Иосиф Виссарионович, эпос Манас – это устное произведение, которое кыргызский народ передавал из уст в уста, из поколения в поколение в течение многих веков. Он пока не записан на бумаге. У нас есть немало сказителей эпоса, которые вышли из простого народа. Поэтому я считаю, что произведения, передающиеся из поколения в поколение, нельзя назвать националистическими. Во-вторых, у каждого народа есть произведения, памятники культуры, дошедшие до нас из глубины веков. В Грузии, к примеру, есть поэма «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. У русских слово о полку Игореве. Вы их прекрасно знаете. Поэтому я против того, что такие духовные богатства народов считать националистическими. Да, других слов от вас я и не ожидал. Мы поддерживаем ваши действия в этом направлении. Самое основное, чтоб в стране вся общество знало и понимало это. Ведь мы вместе одна большая семья. И об этом никогда нельзя забывать. Было бы хорошо, чтобы вы привели в защиту эпоса сильные аргументы, которые никто не смог бы оспорить. Очень правильно, товарищ Сталин. В этой области у нас ведь есть известные ученые-академики. Народ должен знать их авторитетное мнение. Поэтому я считаю, что в первую очередь необходимо провести всесоюзную научную конференцию с участием ученых-академиков, посвященную именно эпосу Манас. Очень хорошо. Проводите. Я согласен. По этому вопросу, кажется, мы пришли к единому мнению. Теперь я скажу, по какой причине вас пригласили сюда. Что вы скажете, если мы предложим вам должность первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии? Прошло всего 5 лет. С тех пор... Я помню, товарищ Разаков. Вы тогда сказали, что еще молоды. Ведь вам в этом году исполняется 40 лет. В прошлом мы поверили словам Усмана Юсуповича. И думаю, не ошиблись. Сейчас, перед тем, как предложить вам эту высокую и очень ответственную работу, мы выслушали мнение очень многих людей. Проверили их. Считаю, что, как и в первом случае, мы с вами примем правильное решение. Теперь еще один вопрос. Кого вы предлагаете на свое место? Если не возражаете, товарищ Сталин, я предлагаю второго секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Киргизии
Абды Сүйөркулова. 1950 жылдын 28 июнунда Кремльде Политбюро Исхак Разаковты Кыргызстан Коммунисттик партиясынын Борбордук комитетинин биринчи секретарлыгына жана Абды Сүйөркуловду Кыргыз СССР Министрлер Советинин председательдигине бекитет. 10 күндөн кийин Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин пленуму бул токтомду узакка созулган кол чабуулар менен кабыл алат. Кыргыз СССР болуп түзүлгөнү жергиликтүү улуттун өкүлү катары ага сиз биринчи жолу отуруп жатасыз. Биз телибизге батпай абдан кубанып турган кезибиз. Ордуңуз кут болсун, Исхак Разакович. Рахмат, Төрөбай Кулатович. Кыргыздар айткандай майлы сүттүү болсун. Рахмат. Олтуруңуз. Чын, бул орунга кимдер гана олтурбады. Бизден кийин дагы кимдер келерин билбейбиз. Бирок Төрөбай Кулатович, биз эл үчүн иштешибиз керек. Элдин талабын талашып иштешибиз керек. Ал үчүн элдин ой тилегин таба билишибиз керек. Туура айтасыз, Исхак Разакович. Дүйнө философторунун мындай аныктамасы бар. Аны сиз дагы жакшы билесиз. Орустар не объятого объять нельзя дешет. Ал эми кыргыздар көз жеткенге кол жетпейт дейт. Башкача айтканда, эмне кыларыңды акылың жетип турат. Бирок колуң менен жасай албайсың, колуңдан келбейт. Бул философтордун оюна кошумчалап, буга аракет кылыш керек дегим келет. Кантип, Исхак Разакович? Ел үчүн иштөө керек деген оюмду ишке ашыруу үчүн, Төрөбай Кулатович, биз коомдук кеңеш түзүшүбүз керек. Ар бир тармак боюнча бул кеңешке мүчө тандаганда, алардын аалымдыгынан башка ой чабытын өрүшүн да эске алуубуз лазым. Мындай адамдар бизде бар. Илимде гана эмес, эл чарбасынын бардык тармактарында бар. Алар өз ишин бизден да жакшы билишет. Исхак Разакович, ыймандай сырымды айтайынбы сизге. Кеч болса да бул кызматка келгениңиз эң туура болду. Адилеттүү болду. Өзүңүз айткандай, эл талабын көздөп, эл үчүн иштеген чыныгы жетекчи болоруңузга ишенем. Уруу-урууга, улут-улутка болуп бөлүнбөй, ынтымакта биргелешип иштесек, сиз ойлогон ойлордун баарын ишке ашырабыз. Ойлоруңуз жакшы. Баарысы колдоо өткөрөсүз. Мен бул сөздөрдү көшө көрлөнүп чагынайын деп айтып аткан жерим жок. Мен шахтёрмун. Бетке айтамын. Муну баары билишет. Рахмат. Ошентип ой чабытынын өрүшү кенен алысты көрө билген СССРде улуу окумуштуу, мыкты адис аталгандардан коомдук кеңеш уюшулат. Алардын катарында атактуу хирург Иса Ахунбаев, белгилүү генетик Михаил Лушихин, Анастасия Квитко, окумуштуу Аман Мамытов, чыгаан сүрөтчү Гапарайтиев жана башкалар бар эле. Башталышы. Кетмен төбөрөнү бул жакта таш көмүргө бараткандагы ортоңку төмөнкү бөлүмдөр. Жолдош Исхак Разакович, биз азыр таш көмүрдөн кайрылып, Фрунзени көздөй багыт алдык. Учуп баратып жаңы салынып жаткан автоунаа жүрүүчү жолдун үстүнөн өтөбүз. Макул. Көбүрөөк техникалар иштеп жаткан жерлер болсо бизге айтып туруңуз. Жарайт, Исхак Разакович. Каалаган жерден тосуу менен биз эки маселени чечип атпайбызбы. Биринчиси бул айлык штаттарга арзан баада электр энергиясын жеткирип болуп атат. Экинчи маселе мына дың жерлерди өздөштүрүү. Миңдеген гектар жерлерге суу атуу учурунда биз сууну топ-топ таратуу менен чоң түшүм алсак болот. Сиз айткандай, мына Өлүч коргон, Шамалы сай, анан Таш көмүр, андан кийин Күрпү сай, мына Кетмен төбөнүн жанына. Андан эми мына Наарынын башына келгенче эле ар жерге кура берсек болчу да экен. Ооба, бияктан чүй каналдардын тегерегинде баарын тарттыңыз да сүрөт. Да, всё снято полностью. Кандай дейсиз? Москва бизге акча бөлөбү? Должна дать, товарищ Разаков. Кандайсыз? Хусейн Күлбаев саламатсызбы дең соолуктар жакшыбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Хусейн Күлбаевич. Бул жер Төбашыбга чейин канча чакырым?
40-50 дейм. 40-50. Ооба. Азыр кай жерге барабыз? Азыр ошол түнелди көздөй жол алабыз. Жакыныраак жерге барабыз, Жакшы. Макул, рахмат. Жакшы калыңыздар. Нарын дарыясына бойлото 17 ири ГЭС курууга мүмкүн боло тургана. Эгер анын баары курулуп пайдаланууга берилсе, Илич шамы Кыргызстанды гана эмес, Өзбекстан менен Казакстандын бүткүл аймагына жетет деген окмуштуулардын айткандарын азыр эки жетекчи элестетип баратты. Арадан көп өтпөй Нарын дарыясына биринчи болуп 3 коргон ГЭСи курулат. Андан кийин Токтогул ГЭСинин куруу иштери башталат. Бул өтө маанилүү делген энергетика тармагынын өнүгүшү Фрунзе Ош автомобиль жолусуз элестетүү кыйын эле. Ошондуктан азыр эки жетекчи 1950-55 жылдардын эл чарба планына киргизилген Фрунзе Ош автомобиль жолунун курулушуна Кюашу дубанына бараткан. Чечим чыгарылды. Эми сиздер жумшала турган каражат боюнча эсебин так чыгарыңыздар. Туннелдин казылып курулушуна өзүнчө жана Жамбул Талас суу самыры менен Фрунзе Ош жолунун бүткөрүлүшүнө. Искак Разакович, азыр Төө Ашууга жакын бара албайбыз. Кар калың түшкөн. Тракторлор жолду тазалап атышат. Азыр арка өзүндө 2 техника иштеп атат. Бер жагында дагы мынау техникалар, Ооба. Азыр ушул жерде 4 техника. Ал жагында аз болуп атат. Ал жагында себеби кардын калыңдыгына байланыштуу Көкөмөрөндүн суусун бойлогон жол жабылып калбады. Ошондуктан барчу техникабыз ал жакка жете элек. Искак Разакович, мына мурда бүгүнкү болгон чогулушта бюродо жол курушчулардын баары катышкан. Мына сиз да катышкансыз. Бул участкалардын баарына иштин көлөмүнө жараша техникалардын санын тактаганбыз. Бүгүн болбосо да эртең техникалар айтылат. Разаковдун ою боюнча ошол жылдардын бири Манас эпосунун жылы болмок. Алдыда дүйнөдө теңдеши жок бул залкар эпостун 1100 жылдыгын белгилөө салтанаты турган. Алгач Сталин менен макулдашылгандай бүткүл союздук илимий конференция өткөрүлүп, эпос улутчул эмес, чыныгы элдик чыгарма экени далилденет. Ошол жылдардан баштап Манас эпосун изилдегенге кеңири жол ачылат. Бирок Сталин өлгөндөн кийин Кремлдеги жаңы бийлик эпостун 1100 жылдык салтанатын өткөрүүгө салкын мамиледе болгон. Биздин сүрөтчүлөр качантан бери ишенден чыгып калган? Түшүнбөй турам сизди, Кооперативич. Эмне болду? Чоо жайын айтыңыз. Олтуруңуз. Эмне үчүн биздин сүрөтчүлөрдү катыштырбай жаңыдан курулган опера балет театрынын кооздоп жасалгылоо жумуштарына сырттан сүрөтчүлөрдү чакырышат? Түшүнүктүү. Сиздер мурда мындай жумушту жасап көрбөгөнсүздөр да. Бул биринчиден. Экинчиден убакыт тартыш. Ал эми иштин көлөмү аябагандай чоң. Бул ойлоно турган маселе. Кооперативич. Искак Разакович, ошол сырттан чакырганы жаткан сүрөтчүлөр деле биз окуп, такшалып чыккан жерден тарбияланышкандар. Бизден ашып деле кетишпесе керек. Анан бизди чанып сырттан чакырганыңыздар бизге ишенбөөчүлүк туудурат го. Искак Разакович. Сиздер биз айткан убакта бүтүрө аласыздарбы? Эмне үчүн бүтүрбөйбүз? Бүтүрөбүз. Ой өрүшүбүз, кыял чабыттарыбыз башкалардын кем эмес, Искак Разакович. Анткени театрга келген адамга улуттук операнын жүзү көрүнүп туруш керек. Маданият бөлүм башчысын мага чакыртыңыз. Кооперативич. Ал жерде алтындын да иштетилерин билесиз да. Бул жагынан сиздерде тажрыйба барбы? Искак Разакович, ташты сүйлөтүп, таштан гүл жасоочу мынабул колдор алтынды иштеткенди билбейт деп турасызбы? Билебиз, баарын билебиз. Биздин колго карматыңыздагы ишти кабыл алыңыз. Башка театрлардан кем калбагандай кылып жасайбыз. Москвадагы чоң театрдын, Ленинграддагы Петр Биринчинин тургузган театрындай кылып жасасак жагабы? Андай жасасаңыздар сөз жок. Негизги талап, Кооперативич, баштагыларды кайталабагандай. Өзүнчө шаңдуу театрга келген адамдарга шаттык тартуулап, сыймыкка бөлөй турган театр болууга тийиш. Дал ошондой болот. Дал ошондой кылып жасайбыз, Искак Разакович. Мен өзүм барып көрдүм. Жакшы ойлор бар. Здравствуйте. Что меня вызывает? Да, там Кооператив. Сиз өзүңүз отчетте калбаңыз. Булар театрдын ички тышкы кооздоп жасалгылоо макетин эскиздерин комиссиянын талкуусуна коюуга тийиш. Кийин өкмөттүк комиссия Кооператив баш болгон сүрөтчүлөрдүн жасаган иштерин кабыл алганда, анан республиканын ар кандай расмий жыйындарын өткөргөндө президиумда отуруп
Айтиевдин таарынычын эстеп, бир чети күлкүсү келсе, бир чети ал жетектеген сүрөтчүлөр менен бүткөрүлгөн театрдын жасалгаларына суктана карап, сыймыктанчу болду. Мына, Кыргыздын опера жана балет театры. Эми биз улуттун жүзүн классикалык чыгармалар менен дүйнөгө көрсөтө алабыз. Разаков айткандай, алгачкы ийгиликтердин бири катары 1958 жылы Москвада болуп өткөн кыргыз адабияты менен искусствосунун экинчи декадасында Муратбек Рыскулов, Бүбүсара Бейшеналиева баш болгон таланттуу артисттер СССРдин эл артисти деген наам алгандарын атасак болот. Ушундай эмеспи, Дөлөн Өмүрзакович? Сиз кандай дейсиз? Айтканыңызда галет жок. Сиз тамшангандай Ленинград чынында эле кооз шаар. Бирок кыргыз жеринде кооз жер эч жерде жок экен. Аны кыргыз баласы гана билет. Ал эми күндүн баркын болсо, тоо арасында төрөлүп, күн жытта ойгонуп, күн жытта уктаган кыргыз гана баласы билет экен. Сиз акындардай сүйлөйсүз го, ыр жазып жүрбөңүз. Ала тоонун кысалыгы алыста жүргөн ар бир кыргызды акын кылат экен. Сөзүңүздө калет жок, менин да башымдан өткөн. Мекен кусалыгы, анын кадырын андан алыста жүргөн гана адам билет. Чындыгында мекен кусалыгынан күчтүү кусалык болбосо керек. Анан ала тоосун сагынган кыргыз жигитинин партиянын борбордук комитетинин 3-чү секретарын айтканын эки кылып, сунуш кылынган иштен баш тартканыңызды кандай түшүнсө болот? Исхак Разакович, сиз өзүңүз деле билесиз да Кыргызстанда спорттун жоктугун. Ал эми жоктон барды жаратыш кыйын. Мен ошон үчүн баш тарттым. Туура. Бизде спорт начар абалда, өзүңүз айткандай дээрлик жок кесе. Мына ошондуктан жоктон барды жаратууга туура келет. Мен түшүнүп турам, бирок сиздин кыйынчылыктан коркуп, жалтактаганыңызды түшүнө албай жатам. Исхак Разакович, мен азыр жашмын да. Болгону 30-дамын. Тажрыйбам жок, адамдарды да тааныбайм. Биздин спортсмендер быйылкы спартакиадада артынан биринчи орунду ээлегенин билесиз да. Алдынан эмес, артынан биринчи. Ошонун өзү эле сизди ойлондурдубу? Азыр эле өзүңүз мекен тууралуу жакшы сөздөрдү айттыңыз. Кыргызстан да башка өлкөлөрдө өсүп өнүксүн деген Кыргызстандын ар бир адамы буга көмөк көрсөтүшү керек. Сиз кандай дейсиз? Туура. Кыйынчылыктар болот, ансыз мүмкүн эмес. Чегирткенен корккон эгин экпейт дегендей, корко берсек алдыга жылыш болбойт. Эң негизги айтар сөзүм Дөлөн Өмүрзакович. Кыргыз болуп туруп кыргызга сиз күйбөсөңүз, мен күйбөсөм, анан ким келип күйүп кызмат кылып берет? Айтыңызчы, ким? Кыргыздын даңкын кыргыз гана чыгарат. Башкасын айтпаганда да Кожомкул Балбандын даңкын билбеген казак менен өзбек жок. Но ошол алып Кожомкулду берген кыргыз элинин уучу куру дейсизби? Андайлар көп. Кеп аларды таап, тарбиялоодо, таптоодо турат. Мен макулмун, Исхак Разакович. Болгону бир өтүнүчүм бар. Кандай? Айтыңыз, тартынбаңыз. Бул иштин жыйынтыгы ондогон жылдарды талап кылаарын жакшы түшүнөсүз. Анан эртең эле өлкөбүздүн атын чыгарган чемпиондорду тарбиялай салам деп убада бере албайм. Сиздин колдооңузга, жардамыңызга муктаж болом. Спорт тармагынын биринчи жетекчиси Дөлөн Өмүрзаков борбордук Спартак стадионунун курулушун тездетти. Фрунзеде дене тарбия жана спорт институтунун ачылышына себепкер болду. Айыл кыштактардагы мектептерде, кесиптик жана жогорку окуу жайларда спорт аянтчалар, мекемелерде стадиондор курула баштады. Ошол жылдары Кыргыз мамлекеттик университети, Илимдер академиясы, политехникалык институт жана бир топ педагогикалык жогорку окуу жайлар ачылып, жергиликтүү улан кыздарды билим менен илимге тартканга жакшы шарттар түзүлдү. 1953 жылы Москва менен Ленинград шаарларында окуган кыргызстандык улан кыздардын саны 1,5 миңге жеткен. Бул ошол кездеги көз караш менен баамдаганда чоң жетишкендик эле. Ошол борбордук окуу жайларда жылына Кыргызстанга бөлүнгөн квотага жалаң жергиликтүү улан кыздар жөнөтүлсүн деген Разаковдун көрсөтмөсү болгон. Хорошо. Дагы бирөө жазып берет деп эдиң беле? Ал жазбаймын деп айнып калыптыр. Сага жакшы кызмат керекпи? Керек. Анда аракет кыл. Сен урлук кылбасаң корко тургандай. Болгон элдин ойлу чогулуп жатасың. Туурабы? Туура. Борбордук жогорку окуу жайларга жалаң лимит боюнча кыргыз улутундагы кыз жигиттер жөнөтүлүп жатабы? Жөнөтүлүп жатат. А эмне? Башка улуттагылардын укугу жок бекен? Бул деген улутчулдукка жатат. Эми бул убактылуу көрүнүш нерсе.
Аны ким айтпады сага? Ой, мына орустардын билимдүү үлүмдүү кишилери Разаковдун саясатын колдоп атышат. Аны ким айтып жатса да, эстердин саясатын туура эмес түшүнүп турбайбы? Болуп турганда, давай. Сен дагы издештирген? Муну менен болгону биз партия менен өкмөткө туура ойду гана билдиребиз. Макул анда, Макул. Мында кошуп коюңузчу. Эмне бирөө элеби? Бирөө эле экен. Бала да саясат кайда жатканын түшүнбөйт. Орустар Разаковду колдойт дейт дагы. Эмне дейт? Аны муну айтып менин башымды ортоп кайра. Мага үйрөтөт дагы. Анда жанагыларга кеттик. Ошентели акча берип болсо да ошолорго жаздыралы. Мен деле ошентип ойлойм. Эмне үчүн Илимдер академиясында партиялык советтик кызматтарда жалаң түндүк жактан ысык көлдөн келип иштеп жатышат деп жазылыптыр. Аягына кол койбоптур. Бул суроого жооп бербесе да болот эле. Себеби ээси жок, колу да жок. Бирок ошого карабастан жооп бербесек болбойт. Анткени суроо өтө маанилүү. Суроону берген адам Кыргыздын тарыхын жакшы билбесе керек. Демек, мен бир аз токтолоюн. Падышалык Россия мурда Кыргызстандын түндүк жагын каратып албады беле. Ошондой эле советтик бийлик да түндүк жакта мурда орнободу беле. Биринчи техникумдар, жогорку окуу жайлары да ушул жакта ачылбады беле. Ошондуктан алгачкы кадрлар да ушул жактан даярдалбады беле. Караңыздарчы, педтехникумду, медтехникумду бүтүргөн 16-17 жаштагы балдарын путевка боюнча түштүккө кызматка жөнөтүп, маңдайынан сылап, бетинен өөп, узатып жатып, жакшы иштегиле деген ата-энелерге биз рахмат айтуубуз керек. Ошентип окууну бүтүп, түштүккө келип, билимин таратуунун натыйжасында түштүк жактан билимдүү академик, профессорлор өсүп чыгышына мен толук ишенем. Биз жетекчи кадрларды тандоодо адамдын кайсы жерде төрөлгөнүн эмес, улутуна эмес, анын адамдык сапатына, билимине, тазалыгына, уюштуруучулук жөндөмүнө караганыбыз туура деп эсептеймин. Эки жылдан бери республиканын райондорунда дан жана башка өсүмдүктөрдөн жогорку түшүмдүү сортторун алуучу сыноо станциялары иштей баштаган. Бүгүн ошондой сыноо станцияларынын биринде Кыргыздан чыккан биринчи айыл чарба тармагы боюнча илимдин кандидаты, анан доктор, академик болгон Аман Мамытовдун алгачкы ийгиликтерине Разаков баа берип, жеринен таанышып жүргөн. Биз республиканын колхоз совхоздорунун жер кыртышынын картасын толук чыйдык. Бул биздин чоң эмгек болду. Эми биз которуштуруп, жерди айдоого киришсек болот. Ансыз жердин асылдуулугун арттыруу мүмкүн эмес. Жакшы кабарыңыз бар экен. Чындап эле сүйүнчүлөй турган иш жасапсыздар. Эми ар бир чарбанын агроному. Ушул карта боюнча иштөөсүн сиздер көзөмөлгө алыңыздар. Макул. Ошентип. Кайсы аянттын жер кырчы кандай? Аны кандай минералдык заттар менен азыктандыруу керек экендиги тууралуу дагы ушул картада көрсөтүлүшү керек. Анан Аман Мамытович, чүйдөгү курулуп жаткан каналдар, Оштогу 30 адыр Кулунду каналдары, Орто Токой, Таластагы Киров, Төрткүл, Папан суу сактагычтары бүткөрүлсө, дагы миңдеген жерлер өздөштүрүлөт. Бул деген көптөгөн колхоз, совхоздор пайда болот деген. Мен да ошондой. Туура айтасыз, Разакович. Сиздин көрөгөчтүгүңүз менен көтөргөн демилген сең туура. Бул Сүлүктүү шаарындагы номер 2 көмүр казып алуу шахтасы. 5 жылдыктын планын мөөнөтүнөн 6 ай мурун аткарып, дагы 600 тоннадан ашык көмүр казууга аракеттенген кенчилерди бул ийгиликтер менен Разаковду туттап келген. Орто Азиянын качыгары аталган Сүлүктүүдө дагы 2 чоң шахтанын курулушу жүрүп жаткан. Алар жаңы 5 жылдыкта толугу менен бүткөрүлүп, көмүр казууга киришет. Бүгүн ошол маселе боюнча Тооген министри менен жеринен таанышканы барган.
Karagılaşı balдар, bu kaysı başkaları olup gitti. Ya bu Çongor'un maşinası bu. Altında oturan kim eken? Karagılaşı jakşı, gözüm jakşı görmeydi. İshak'ım beken, karagılaşı. Кандайсыздар? Assalomu alaykum Ishaq aka. Саламатчылык, атты кармагыла. Атамдын атын кармагыла. İshak. Assalomu alaykum. Абдулат ага. Seni de göre turgan günüm var eken. Батыр чоңго, кандайсыз? Амансызбы? Туугандарым менин. Жол болсун, кайда жүрүп баратасыздар? Seni sülüktüge gelecek. Айтмакчы, Токен министри Закирбек Бусурманов. Саламатсыздар. Жакшыбысыңар. Ооба, сүлүктүгө келдик эле. Өзүңүздөр кандай турасыздар анан? Ора болупсуздар да тага. Өзүм деле сиздерди көрүп кетсемби дедим. Сууап келиңиздер. Олтуруңуз тага. Олтуруңуз. Kışta Orvans, kaldım orvans. balam. Hadi Ölüp takalım. kalan mı dedim hele. Göreyim degen günüm var eken. Seni görsetken Kudayga Rahmat. bir mertebe Taga, şükür. sudan içip alыңыз. Hayır. Башыңыз айланган жокпу тага? Келиңиз, турасызбы? Рахмат силерге ата, оорубаңыздар. Кудай буйрса дагы быйыл мына жакшы түшүм болду. Элде токчулук болот. Биздин кенчилер дагы 5 жылдыкты өзүнүн мөөнөтүнөн эртте. Шляпаңызды алып келдим. Аха, рахмат. Мөөнөтүнөн эртте орундатып атат пландарын. Элибизде Кулунду каналын казып бүтүрүштү. Суу барды. Эми жаңа айылга көчүңүздөр. Чоң көчөлөр болот, үйлөр салынат. Анан окуучуларга мектеп, балдар бакча курулат, мончо болот. Ушулай айтканым боюнча кайрылайын дедим эле сага. Аха. Биздин туугандар, биз аз эле элбиз. Ата жайыбыз деле калар. Искак келсе айталы. Бизди көчүрбөй эле койсо деп турушат. Анан кокустан өткөндөгүдөй колум тийбей кетип калсаң, дагы эмне болуп кетет деп мени ойбойума койбой буларды кошуп жиберишти. Туура тага, мен туугандарымдын айткандарын билемин. Билесизби? Бул октябрь революциясына чейин Асанбайдын малын жайлоодон айдап келебиз деп сиз мени ээрчитип алгансыз. Ошондо бир жалгыз өрүк дарактын көлөкөсүнө келип эс алдык. Анда тага дарактын ушунча жалбырагы бар экен санадым десем, сиз жерге түкүрүп, кой балам эч кимге айтпагын, эч ким билбесин көз тиет деп. Ошол сыяктуу тага азыр мен бир айта турган сөзүм бар. Бул сөздү дагы эч ким билбеш керек. Аны билсе элдер туура эмес түшүнүп калат да. Өзүңүз билесиз, биз Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы башка боордош республикалар менен чектеш жерлерибиз бар. Эми муну биз зым менен тоса албайт экенбиз. Ошондуктан Лейлек районунун Тажикстанга чектеш жери, мындан ары алсак Баткен району, Кызыл Кыяга чейин, андан ары Кыргызстандын бардык чектеш жерлерине суу чыгарып, элди көчүрөбүз. Ошентип Кыргыздын жерлерин сактап калалы деп атабыз, 1 метр болсо дагы. Баракалла балам. Акылыңдан айдала. Ошондуктан тага сиз туугандарга баш болуп көчүңүздөр эртерээк. Бул жерлер сиздердин жериңиздер, малдарыңыздарга жайыт болот. Кайсы учурда болсо мына эгин талааны пайдалана бересиздер. Ошондой эле мына май тоңгосту изилдеп атабыз. Кызыл аяктын жерин. Бул жердин астында толгон токой кендер бар. Өз учуру келгенде бул элдин жыргалчылыгы үчүн кызмат кылат. Түшүндүм. Балам, эми түшүндүм. Түшүндүңүзбү тага? Акылыңа баракалла балам. Биз көчөбүз. Көчүңүздөр тага. Кызыл аяк туугандарымдын баардыгын өзүм баш болуп көчүрөм. Ошентиңиздер. Коямыз, силер ишиңерден калтырбайлы. Элдин ишиндесиңер. Бара бергиле бардар. Баргыла. Жөнөгүлө. Жакшы туруңуздар. Биз азыр министр менен бара турган жерибиз бар. Анан Кулунду тарапка өтөбүз. Эл менен жолугабыз. Макул энем. Ишиңер илгери болсун. Аксакалдарга жакшы караме. Аттарыңар жакшы экен. Ой Искак. Бу туугандарымды көрөтөлөм деп илинбей ишиңди кыла бер. Элдин ишин кыл, балам. Макул тага. Болду эми. Абдулла болду. Өзүңдү карма? Болду эми. Амин. Аллах. Келем атың эми. Yok, buraya.
24, 25, 26, Vay, sak. 27, 28. Emne kılıp atasın? Turdunuz bu tağa? Turdum. Teşbih kaçı kılasın? Mına düşüp aratam tağa. Ayaktan ne kılıp atasın? Taraktın çalbırağın sana otam. Ya. Usul örüktün mü? Oba, Kança çaldırak var eken anan? 79.500. Onu kançık sana da. Bul tarakta Hı. 9 butağı var eken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anın çoğunda emez, kiçilisinde emez, ortonçusunu aldım. Ortonçusunun şahtlarını sanap çıksam 13 şah oldu. 13 şahtın ortonçusunu taap sanasam 680 calbırak oldu. 680 calbıraktı 13 şahına koyutsam 8900 oldu. 8900'dü 9 butakka koyutsam 9 butakka koyutsam 79.500 bolup çıktı tağa. İshak balam. Mından ki mındaysan havay жүргін. Göstü ipletip жүрбөсүn. Atasın kara. Men senin milyonga şeyin sanayalarыңды bilçimin. Бирок başыңды мынчалык нерсеге жетерин ойлоп отурмун балам. Tağa men milyondan da köp sanayalım. Sadaka olayın senden, sadakan olayın. Ay balam, bali. Mından keyin hech kimga buningni aytpag'im ma'qulmi? Ma'qul tağa. Ko'z tiybesin. Hozir ele shundaysan bolam. Cho'ng'aygonda qanday bo'lar ekansan? Xudoyning ko'zi tuz bo'lsin. Unday bo'lmasin seni. Bayqush opam shuning barini ko'rmay qolmadimi? Yol alız balam. Yol alız. Kala. Dur. Uyumdan barını al balam. Kaldır başları. Kala. İçeri. Kuvvetkende kaydan öğrendin. Atam үйрөткөн. Sana kim öğretiyor? Шахтада иштеген орус досу бар го, Вася. Ошол үйрөткөн. Bali. Alparsya degen şu atamın dostu olan ömründe olsun. Sana. Hadi. Girelim. Ар бир кызылча 7-10 килограммга чейин берет. Искак Разакович. Күчүрүмөн эмгегиңиздердин натыйжасы көрүнүп турат. Эл эмгегин жер жебейт деген ушул тура. Эгер уруксат этсеңиздер, мен дагы бир кызылчаны жулуп көрсөмбү? Уруксат. Искак Разакович, каалаган жериңизде жулуп көрсөңүз болот. Йоп, мынакей. Сиздин мыкты жетекчилигиңиз менен партиянын мыкты багыты үчүн биз ушундай мол түшүм алып жатабыз. Чыныгы баатырдын жары, эмгектин дагы баатыры турбайбы? Туура айтасыз. Мына кызылчадан эмгегиңиздердин ийгилиги байкалып турат. Мунун кантуулугу дагы жогору болсо керек, э? Ооба, туура айтасыз, Искак Разакович. Айтыңызчы, жолдош Шопокова. Звеноңузда канча киши эмгектенет? Звеномдо 28 киши эмгектенет. Эмне, мектептин окуучулары да эмгектенеби? Жок, Искак Разакович.
дем алыш күнү гана ушундай болот. Ата энелерине келип кол кабыш кылышат. А экинчиден бул мектеп окуучуларын эмгекке тартуу жакшы бир үлгү тарбия деп ойлойм. Балдарды эмгекке үндөгөн жакшы. Бирок алардын сабактары үзгүлтөккө учурабаш керек. Анан сиздин ушул эмгек талаадагы тажрыйбаңызды республиканын башка чарбаларына да жайылсак дейбиз. Балким райондук масштабта өзүңүздүн жетекчилик жөндөмүңүздү кансиядагы сиз алдыңкы коммунист катары сынап көрбөйсүзбү? Ишеним көрсөткөнүңүзгө рахмат, Искак Разакович. Бирок ушул өзүмдүн эле звеномду башкарганым оңго. Анан ушул биздин звенону мисал кылып, ичара тажрыйба алмашуу үчүн жакшы иш жүргүзсөк, жакшы натыйжасын берет деп ишендирип кетем, Искак Разакович. Туура сунушуңуз бар экен. Биз бул сунушту айыл чарба адистер менен акылдашып көрөлү. Рахмат. Келерки жылы Керимбүй Шопоковага күжүрмөн эмгеги үчүн социалисттик эмгектин баатыры деген жогорку наам берилет. Ошол жылы белгилүү кызылчачы Зурахан Кайназарова экинчи жолу социалисттик эмгектин баатыры наамын алат. Эки жолу социалисттик эмгектин баатыры наамы Разаковдун учурунда дагы 2 кишиге берилет. Бири Аравандык пахта өстүргөн колхоз башчысы Али Аримаров болсо, бири Кара Суу районунан Дунган улутундагы колхоз раиси Хайтахун Ташыров эле. Кызыл Шаар колхозу боюнча быйыл 24400 гектардан ашык жерге пакта айдадык. Бардык жерге пакта айдап салбай, колхозчуларды да унутпаңыздар, аларга да жер жемиш эгип. Сабиз пияз дегендерден эктиңиздерби? Коондарбыз. Егилген Искак Разакович. Ал участкада жашылча жемиштер, коондарбыздар бар. Алардын түшүндөрү да жакшы. Быйылдан баштап өкмөт менен партиянын жаңы токтому чыкмакчы. Бул деген эң жогорку сортко 20 сомдон, биринчи сортко 15 сомдон, ал эми экинчи сортко 10 сомдон акча төлөйбүз. Сиздер бул демилгени колдойсуздар деп ишенем. Колдойбуз, абдан жакшы болот эле. Башка бригадаңыздарда ийгиликтер кандай? Башка бригадаларда да түшүндөрү жакшы болуп атат. Эми экинчи теримге киришебиз. Республикада жалгыз гана Хайтахун Ташыров жетектеген колхоздо 9 кишиге социалисттик эмгектин баатыры наамы берилген. Алардын 5-өө Дунган улутунан болот. Разаковка ишенген жетекчи кызматкерлерден баштап, катардагы колхозчу жумушчулардын күжүрмөн эмгектеринин натыйжасында 5-5 жылдыктын пландары ашыгы менен аткарылып, 1957 жылы Кыргыз ССР биринчи жолу мамлекеттик эң жогорку сыйлык Ленин ордени менен сыйланат. Кыргызстандык 45 кишиге социалисттик эмгектин баатыры жогорку наамы берилет. Саламатсызбы? Искак Разакович, машина гаражга кетиптир. Айттырдым. Азыр Хорошо. А где ваша машина? Вот стоит. Поедем на вашей. Водитель келсе үйүнө телефон чалсын. Бул Москвадан келген текшерүүчү. Разаковдун сунушу менен текшерүүчү азыр анын үйүнө барат. Ошол учурда союздук республикалар ичинде биргелешкен кылмыш иштеринин бети ачылып, күнөөкөрлөр кармалып жаткан. Бул чуулгандуу окуяга катыштыгы бар деп, укук коргоо органдары Фрунзедеги октябрдын 40 жылдыгы менен Аламүдүндөгү трикотаж токуу фабрикасынын жетекчилери баш болгон 32 адамга кылмыш ишин козгоду. Анткени бул ишканалардын цехтеринде жашыруун чет өлкөнүн үлгүсүндөгү өтө таңкы истелген кийим-кечелер тигилип турган. Кылмышкерлер баарын байкаштыра, астыртан билгизбей Разаковдун аялына да өздөрү тиккен кундуз жакалуу пальто тартуу кылышат. Албетте Разаков аны билген эмес. Аялы да бул тууралуу ага эч качан айтпаган. Тергөө иши татаалдашканда кылмышкерлер пальто жөнүндө Разаковго жашыруун билдирип жардам сурайт. Мындай нерседен кабары жок Разаков иштин чоо жайын түшүнгөндө баары мыйзам жолунда болуусун талап кылат. Ошондуктан бүгүн текшерүүчү Разаковдун сунушу менен анын үйүнө келди. Ал кылмышкерлердин көрсөтмөсүнө ылайык берилген пальтонун жакасын сөккөндө артында тигилген фабриканын этикеткасы бар деп жазып бергендерин текшергени келди. Жолдош Искак Разакович, водитель телефон чалды. Бул жака келе берсинби? Жарайт, бул жака келе берсин. Макуланда. Позвольте. Да. Вот подтверждение их слов. Вот написано «Государственная фабрика, Киргизская ССР». И здесь написано название фабрики.
Они специально сделали это. Как бандиты. Знали, что этот поступок рано или поздно всплывет наружу. Поэтому и хотели запутать вас в своих черных делах. Ну, а дальше разберется прокуратура. Хорошо. До свидания. До свидания. Кечир, Исхак. Мен мындай болорун билген эмесмин. Иштеген жериме кимдир бирөөлөрдөн туулган күнүңүзгө белекке деп бертитип жиберишиптир. Албайм десем дагы ой боюма коюшпады. Неге мага мындай кымбат баалуу белек берилип жатат деп ойлогон жоксуңбу? Же эмне кийимиң жетишпейби? Жетишет, баары эле жетишет. Бирок жаңы мода, сизге чапчак, аябай жарашып калат экен деп кафедрадагы аялдар макташканынан азгырылып кетпедимби? Рауза, партия бизге чоң ишеним көрсөтүп, ушул республиканы башкарууну ыйгарып берген соң, мен таза ак иштеп, адилет башкарып, башкалардан да ушуну талап кылуум керек. Бул менин милдетим. Мен үй билем, биринчи кезекте менин аялым. Бул жагынан мага жардам берүүгө тийиш. Өзүң билгенде биздин коом сени менен мага окшогон адамдардан турат. Эгерде сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Ушуну унутпагын. Бул биринчиден. Экинчиден, эл экөөбүздү карап турат. Кандай кийинебиз, кандай сүйлөйбүз, балдарды кандай тарбиялайбыз. Эл баарын байкап көрүп турат. Түшүнөсүңбү? Биз аларга өрнөк болушубуз керек. Биз тууралуу жаман сөздүн айтылышына жол бербешибиз керек. Балдар жатыштыбы? Ооба, укташты. Рауза күнөөсү чоң экенин билип, оюна эмнелер гана келбеди. Бир нерселерди айтсамбы деп келди эле, айта албады. Азыр аны карап отуруп, алгачкы жолугушуп жүргөн күндөрү эсине түштү. Анда да ушундай эле. Иш дегенде күйүп пышып турчу. Кайчичикейби, лелектемби. Рахмат. Туугандарың кандай турушат экен? Менден салам айттыңбы? Айтпагандачы. Ысык көлдүн акуусунан чоң салам дедим. Ал ким дешти? Ал болочок келиниңер дедим. Ал дагы Кыргыз автоном республикасынан болот дедим. Өзүң билгендей, өткөн жылы мен туулган жер Кыргыз автоном республикасына кошулбады беле? Лейлек району болуп. Аны билем. Айтмакчы, Исхак, мени комсомолго кабыл алышты. Комсомолгобу? Эң сонун болгон турбайбы? Куттуктаймын. Эми биз комсомолдор бардык жагынан башкаларга үлгү болушубуз керек. Ак иштеп, чындыкты айтып, көп окуп, Сөйгө да туруктуу болуп. Ооба, башкаларды да ушуга үйрөтүшүбүз керек. Келечекте биз Владимир Ильич Лениндин партиясына кабыл алынгандай эмгектенишибиз керек. Сен мени эмес күбөрөк партияны сөзсүңбү? Рауза, партия бул жашообуз, жумушубуз. Сен өзүң комсомолго өттүм дегениңден айттым да. Ал эми сүйүүнү болсо сөз менен эмес, көздөрүбүз менен билдирип жатпайбызбы бири-бирибизге, туурабы? Туура. Уруксаат бекен? Келиңиз, Рабия Менсеитовна. Өтүңүз. Саламатсызбы, Исхак Разакович? Саламатчылык, олтуруңуз. Партиялык иштер боюнча өткөн кварталдын отчетун карап чыктым. Бир-эки маселе болбосо, иштериңиздер жаман эмес. Рабия Менсеитовна, ал жумуштарды анан сүйлөшөлү. Сизди башка маселе боюнча чакырттым эле. Телевидение деген эмне билесизби? Жок, билбейт экенмин, Исхак Разакович. Москвага барганда көрбөдүңүз беле? Иә, момундай радио сыяктуу, бирок адамдар сүйлөгөндө, ырдаганда ичинде өзү көрүнүп турат. Жок, көрбөптүрмүн, Исхак Разакович. Мына ушундай керемет Кыргызстанга да келе турган болуп жатат. Биздин балдарыбыз дагы үйдө олтуруп, дүйнөдөгү жаңылыктарды ушул телевизор аркылуу көрүшөт. Башкача айтканда, радио тармагы менен биргеликте биз жаңы телерадио комитет түзгөнү жатабыз.
ушул телерадио комитетти сизди жетектеп берсе деп. Бул сунушка сиздин оюңузду билсем деп чакырттым эле. Исхак Разакович, бул менин колумдан келбейт го. Андай дебеңиз. Олтуруңуз, Рабия Менсеитовна. Биз Борбордук комитеттин бюро мүчөлөрү менен сүйлөштүк. Башка партиялык кызматкерлерди да карап көрдүк. Бирок көпчүлүгү сиздин кандидатураңызды жактырышты. Кантсе дагы сиз көп жылдардан бери аппаратта үгүт иштери боюнча бөлүмүн жетектеп, уюштуруучулук жөндөмүңүз жогору. Экинчиден, туура ак иштеген коммунисттердин бирисиз. Рахмат, Исхак Разакович. Мага ишеним көрсөтүп, чоң кызматты сунуш кылганыңызга ыраазымын. А бирок мен ал тармактын адиси болбосом, колумдан келбей калып, партиянын ишенимин актай албай каламбы деп корком. Исхак Разакович, мени башка эле жумушка сунуштасаңыз жакшы болот эле. Жоопкерчиликти сезгениңиз бул жакшы нерсе. Бирок адам баласы төрөлгөндө эле бардык нерсени тегиз билип төрөлбөйт. Аны турмуштан үйрөнөт. Экинчиден, эң негизгиси, сиз эл менен иштегенди билесиз. Аларга тегиз карап, ала балын эле туура түшүнө билсеңиз, иш өзүнөн өзү жүрүшүп кетет. А чарбалык жумуштарды болсо, элдин өзүнөн үйрөнүп аласыз. Туура айтамбы, Рабия Менсеитовна? Туура айтасыз, Исхак Разакович. Анда эртең Борбордук комитеттин бюросуна даярданыңыз. Сизди бул кызматка бекитебиз. 1958 жылы декабрь айынын башында Кыргыз ССРнын борбору Фрунзе шаарында алгачкы жолу телевизиондук станция обого чыгат. Саламаттырбы кымбаттуу жолдоштор. Фрунзедеги телевизион студиясы техникалык сыноосун баштайт. Бүгүнкү программабызда кыргыз музыкасынан концерт. Ошол күндөн баштап кыргыз телевидениеси түптөлүп, акырындап республиканын бардык аймагына көрсөтүлө баштаган. Быйыл да былтыркы деңгээл. Жаңы төрөлгөн ар бир 1000 бөбөктүн 30-у 1 жашка толбой чарчаган. Сиздер келгенче биз Абдусүйөр Колович, Иса Коноевич, Курмангали Карикеевичтер болуп, бул маселенин айланасында акылдаштык. Ойлорубузду ортого салдык. Эми силердин дагы ой пикириңерди, баалуу кеңешиңерди уксак. Азыркы республикадагы абалды эске алуу менен жаш бөбөктөрдүн өлүмүн азайтуу, алардын дең соолугун жакшыртуу үчүн дагы эмнелерди жасай алабыз? Дагы эмнелер биздин колубуздан келет? Мына ушулар тууралуу ой бөлүшсөк. Кантсе дагы биз биргеликте. Орто мектеп окуучуларына азырынча, албетте азырынча, көпчүлүк бөлүгүнө ысык тамак берүүгө жетиштик го. Арадан көп өтпөй Кыргызстан жетекчилиги балдар арасындагы оорууну төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндө токтом кабыл алат. Анда 1 жашка чейинки оорукчан балдарга бекер тамак аш азыктарын берүүнү уюштуруу жагы каралат. Ошол жылдары Разаков республикадагы жогорку окуу жайларына 70-80% чейин кыргыз улан кыздары кабыл алынсын деген токтомго дагы кол коюлат. Жергиликтүү элдин санын, анын ичине мыкты кадрларды көбөйтүү аракеттерине кийин улутчул деген айып тагылып, аны кызматтан алганга бирден бир себеп болгон. Эмне болду түндөсү бизди чогултуп? Тынччылыкпы деги? Тынчылык эле, тынч эле. Бир маселени сиз менен сүйлөшүп, анан сизди кайра жеткирип коюшат. Телефондон сүйлөшсө болбойбу? Жок. Телефондон сүйлөшсө болбой турган маселе экен, Жолдош Кадыркулова. Биринчи катчылыктан бошотулсун деп биз каршы кол көтөрө албайбыз. Биз анын жакын соратниктери болобуз. Сизге дагы ал кишинин ишеними чоң экенин жакшы билесиз, Жолдош Сагынбаев. Жолдош Кадыркулова, жогору жактан ушундай буйрук болуп жатат. Биз баарыбыз партиянын жоокерибиз. Айткан жерине барып иштейбиз. Туурабы? Ал кишиге Москва башка кызмат берип жатат. Бул жердеги кызматынан кем эмес. КПСС Борбордук комитетинин чечими гана, сунушу гана көрсөтүңүзчү. Биз кыргыздар ал жактын чечими жок эле, өзүбүз Разаковду каралап, өзүбүз кызматтан алат турбайбызбы? Андай болбойт. Керек болсо, Исхак Разакович могул кишинин ордуна барып иштей турган адам. Акырын, андай дебеңиз. Прошу вас. Проходите, Василий Добрый вечер, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Работайте, работайте, товарищи. Мы будем в соседнем кабинете. Товарищ Сагынбаев, хорошо? Хорошо, Василий Иванович, я к вам зайду. 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 Я
Алло. Алло. Ооба, мен угуп жатам. Кайда кетиптир? Макул. Ошол жака болсо дагы машина жөнөтүлсүн. Таң атканча болсо да таап келгиле. Макул. Жолдош Кадыркулова, мен деле сиздин пикириңизге толук кошулам. Сиз, биз эч нерсе кыла албайт окшойбуз. Бул маселе жогорку жактан мурда көрсөтүлгөн окшойт. Ооба, бул чечимге биздин арабызда жүргөндөрдүн салымы бар. Өздөн чыккан өрт жаман деп ушуну айтат. Макул. Биз Борбордук комитеттин мүчөлөрү жогору жактан сунушкана деп эртең пленумда каршы бололу. Алар сиз айткан КПСС Борбордук комитетинин чечимин бүгүн болбосо да эртең дароо чыгарып жетип келет деп корком. Анан алар Ыразаковдун кадрлары деп баарын кызматтан алып тынат. Буга жанагы биздин арабызда жүргөндөрдүн жардамы тиет. Экинчиден, маселенин мындай чечилишин Исхак Ыразакович өзү да каалабайт. Көрөрсүз. Ал эртең пленумда бул чечимди колдоп бергиле деп бизден өтүнөт. Анткен ал бизди, өзүнүн кадрларын сактап калыш үчүн ошентет. Анан баштаган ишиңердин аягына чыгаргыла деп ушундайга барат. Көрөсүз. Ал ошондой иш. Ооба. Каршы чыкпасаңыз да үн катпай отуруп бериңиз. Жок, мен андай кыла албаймын. Кызматтын асасын. Мен чыгып сүйлөймүн. Сизди чакырып жатат. Жолдоштор, чыгып сүйлөшкөн пленумдун бардык мүчөлөрү менин Борбордук комитеттин биринчи секретары кызматындагы кетирген улуттуу саясий каталыктар менен жаңылыштыктарымды курч, ачык, партияча талап коюу менен айтып өтүштү. Бул сынды мен чоң жолдоштук партиялык жардам катары кабыл алам. Каталык кетирдиңби? Коммунисттей жооп бер. Тайсалдаба, жоопкерчиликтен качпа. Айтарым, бюро бул токтомду менин өтүнүчүм менен кабыл алган жок. Бирок Борбордук комитеттин бюросунун бул чыгарган чечими менен мен толук макулмун. Жана бул чечимди пленумдун мүчөлөрү тарабынан бир добуштан колдоого алынышын суранар элем. Разрешите от имени нашего съезда, от имени всех коммунистов нашей организации заверить Центральный комитет нашей партии, нашего уважаемого великого Сталина, что большевики Киргизии еще теснее сплотят свои ряды вокруг Центрального комитета ВКПБ, вокруг товарища Сталина
они поведут трудящихся Киргизстана под непобедимым знаменем Ленина Сталина к торжеству коммунизма в нашей стране.